Саламатсыздарбы, ардактуу көрөрмандар, бул объектив берүүсү. Студияда мен Зарема Жeenалиева. Студиябызда конокто Кыргызстандагы акушер-гинекологдор жана неонатологдор ассоциациясынын президенти, улуттук эне жана баланы коргоо борборунун башкы илимий адиси Арсен Аскерович мырза. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Бүгүнкү берүүбүздө кош бойлуулуктун алгачкы 12 жумалыгы жана андагы коркунучтарды алдын алуу жөнүндө болмокчу. Арсен Аскерович, кош бойлуулуктун алгачкы 12 жумалыгы бул өтө кооптуу мезгил деп айтылат. Ошол боюнча айтып өтсөңүз, кандай процесстер жүрөт алгачкы 12 жума ичинде? Эки жактан карап көрсөк, биринчи жагы ошо түйүлдүк жактан, экинчиси ушу тон менен жатын байланыш жагынан карасак. Албетте түйүлдүктүн органогенез деп коет, ар бир органдар, ар бир клеткалар түзүлүшү ошол учурда аябай көпчү боло баштайт, аябай тездикте болот. Анан ушул тездикте да болуп атканда көп талап кылат өтө пайдалуу, өтө керектүү болгон минералдарды, витаминдерди. Анан эгер аялдын денесинде ушул жетишсиздик болсо, албетте кыйынчылык туудурат. Көп себептери көп. Бир эле себептер мисал кылсак, бул жанагы фолий кычкылынын жетишсиздиги, жана витаминдердин жетишсиздиги, жана темирлердин жетишсиздиги, микроэлементтер деп коет. Анда албетте айымда ошо жанагы нерв системасынын түзүлүшү болуп атканда, кан системасынын түзүлүшү болуп атканда, бетте жаактын түзүлүшү болуп атканда, ошондо баягы жетишсиз ушул молекулалар болсо, алда жетишсиз буларды капталып, туура эмес капталып, анан кемтиктер пайда болот. Ошол кемтиктердин бири ошол жана орусча айтып коет, зайчий губа, волчья пасть деп коет кемтиктери, же жанагы жүлүндүн спина бифида деп коет, мындай толук бүтпөшү болуп калат, кемтиктер пайда болот. Бул эми өтө көп кездешүүчү кемтиктер бар, албетте сейрек кездешүүчүлөр да бар. Ошондо биз эмнени билишибиз керек? Ошо түйүлдүккө керектүү заттар эмне даярдаш керек? Кош бойлукка чейин даярдаш керек. Анан кош бойлуктун ошо биринчи 12 жумада дагы көп бериш керек. Өзүнүн эгер кандайдыр бир факторлор бар болсо, андан кийинки бүт кош бойлук мезгилинде дагы ошол 38 жумага чейинби калыптап, топтоп берип туруш керек да. Анан эгер ошолор жетишсиз болсо, албетте балдар абдан күч келип калат, ара төрөттөр, эрте төрөттөр деген пайда болот. Эгер ара төрөт, эрте төрөт болсо, анда бул үй бүлөгө эле кыйынчылык болот, аялга кыйынчылык болот, мамлекетке кыйынчылык болот. Себеби ара төрөт балдардын өлүмдүүлүгү же инвалид болуп төрөлүшү, же аларды багып реабилитация кылуу өтө сарптуу, акча көп сарпталат, анан кымбат дарылар да көп зарылгат да. Экинчи жагы ошол тон айтып атам, келечектеги тон деп коебуз, ошол экөө жакын турат. Анан ошол тон бул жатын менен байланышы болуп атканда, ошол эле биринчи жумаларда, кийинки жумаларда бул өзүнүн мындайча толкундар менен жабышат да жатындын ичине. Анан ошо толкундар туура эмес, ошо жабыш учурунда тоскоолдуктар болсо, же ар кандай иммундук кесепеттер болсо, анда бара-бара кийин ошо оорулар пайда болот, тондун оорусу. Ошо тондун оорусунун кесепетинен же баягы преэклампсия деген оору пайда болот 6 же 7-8 айларында, же баягы дагы эле ара төрөттөр болушу мүмкүн, эрте ымыркай төрөп салышы мүмкүн. Ошондуктан биз ошол биринчи 12 жумаларда кантип биз аялдарга биз айтып кеттик, ошо пайдалуу микроэлемент, витаминдер бул бир жагы эле. Экинчи жагы ошо сезгенүүлөр, инфекциялык агенттерден алыс болуш үчүн албетте азыр мына мыйзамдын деңгээлине да көтөрүп атат. Бул даярданып, тазаланып кош бойлукка баруу, же ошо кош бойлук учурунда сезгенүү инфекция жугуштуу болсо, аны тез арада аныктап дарылоо деген жагы да. Бул экинчи жагы. Үчүнчү жагы биз деген ошол жатындын жакшы алып барышына, 9 айга чейин жеткиришине, тонго дагы, жумурткага дагы жардам бере турган азыктарды беришибиз керек. Бир жагы, экинчи жагы гормондорду бериш керек. Гормон деген сөз баары элдер коркуп эле гормон деп калышат. Жок. Негизи эң негизги кош бойлук гормону прогестерон деп коет. Азыр бүт дүйнө боюнча натуралдык прогестерондорду колдонуп калды. Мурун синтетикалыгы да бар болчу. Мурун укол түрүндө колдончу. Мисалы Кытайлар уколду көбүрөөк колдонушат. Европада болсо халал эмес свечалар, таблеткалар болгондуктан аларды деле колдонот. Азия өлкөлөрүндө, ошо мусулман өлкөлөрүндө халал прогестерондорду колдонулу деген азыр ушундай сунуштар пайда болду да. Бизде да ушул азыркы учурда ошондой болуп атат.
прогестерондук натуралдык прогестерондорду колдонуу, анда дагы колдонуу жекеле мындай ашказанга да боорго күч келтирбей кын аркылуу вагинально деп коет, ошол салып койсо болот, же көтөнчүчүк аркылуу ректально деп коет, салып койсо болот. Бул ушул эрте эле ошол 12 жумага чейин баштаса абдан жакшы болот, себеби баягы бир чети уюк энелик безге күч келтирбейт, себеби энелик без 12 жумага чейин диткириш үчүн өзүнүн прогестерондорун берип турат да. Анан уже азыркы климат, стресс жана башка кесепеттердин айынан айымдардын көпчүлүгү ошол бездери, энелик бездериндеги болгон прогестерон аз чыгып атат. Ошо аз чыккан үчүн эрте тонус боло берет, матка чойлуксу келбейт, жатын чойлуксу келбейт. Себеби түйүлдүктө өсөт да. Анан 12 жума чейин да өсөт, 12 жумадан кийин да өсөт. Ошондо баягы булчуңдар рефлекс түрүндө түртүп салгысы келет. Анан аялдар ичим ооруп атат деп эле көбүрөөк кайрыла берет. Анан ар кандай спазмолитиктерди колдоно беришет. Негизи алардын жардамы эмес, негизи ошол сырттан дагы пайдалуу натуралдык прогестерондорду бериш керек. Бул ошол 3-чү багыты да. Башка жакында бир дагы айтып кетейин. Биринчи багыт минералдар, витаминдер, экинчи багыт инфекциялык факторлордон алдын алуу, 3-чү багыт натуралдык прогестеронду берүү. Анан 4-чү багыт бул ошол кош бойлук андан ары уланып атканда 12 жумада скрининг өткөрүп калыш керек. Эч бирдемени өткөрүп калбайлы деген. Контрол болуш керек, контролдоо деп көзөмөл деген сөз. Көзөмөл ошо баягы эле ымыркайлардын түйүлдүктөрдүн эмесе, келечекте ымыркайдын кемтиктер болбош үчүн баягы скрининг деген өткөрүү. Экинчиден ошо жатын чоңоюп атканда ага жардам берүү. Жардам берүүдө ошол тамак аш аркылуу, антистресс, эмоционалдык маданият аркылуу, режим мындай ошолор керек да. Анан андан тышкары минералдык, витаминдик комплекстер мен айтып кеткендей жана натуралдык прогестерондорду бериш керек да. Анын бере турган учуру деген 12 жумада да берет, 12 жумадан кийин да берет. Кээде ошол эгер факторлор көп болсо, биз айымдарга 32 жумага чейин да чоюп беребиз ал прогестерондорду, натуралдык прогестеронду берүүгө. Анан 4-чү багыт ошол азыр көбөйө баштады, жатын моюнчасынын кыскарып кетиши. Себептери ар кандай болот? Көбүнчө ошо жаш кыздардык болот, анан жашы кеч төрөй турган айымдардык болот. 17 жашка чейин, же 18 жашка чейинки, же 35 жаштан кийинкилердики көбүрөөк кездешет. Жатын моюнчасынын кыскарышы бул бир жай. Экинчи жагы ошо мурунку төрөттөрдүн көп болушу, интервалдар аз болгондуктан, андан тышкары дагы ошо жатын моюнчада кандайдыр бир сезгенүүлөр болуп, аны дарылабай койгондо ошол жатын моюнча эрте кыскара баштайт. Анан аны бизде эмне алат? Ошо 12 жумага да, андан кийинки жумаларда 16-20ларда карай баштайт. Ошо жатын моюнча УЗИден карашат көпчүлүк учурда. Кыскара баштаса, анда биз ойлойбуз бунда эрте төрөт же ара төрөт же выкидыш поздний деп коет, кеч бойдон түшүп калуу да болуп калышы мүмкүн. Ошондой болуш үчүн бул дагы 4-чү багыт ошол туура жатын моюнчаны карап туруш керек. Өлчөп туруш керек. Азыр бизде ошо илимий сунуштамалар болот. Жакшы эксперттик УЗИ менен, жакшы адис менен карап чыкса, анан факторлорду карап чыкса, өзүнүн ошо медициналык тарыхын карап чыксак аялдын, анда эгер ал жерде факторлор болсо, анан жатын моюнчанын УЗИден караганда өзгөрүү болсо, анда ал жерге дартты коюш керек. Баягы жатын моюнчанын кемтиги деген сөз, жетишсиздиги деп коет. Орусча айтып коет, исмика cervical недостаточность, ИЦН деп. Биздин айымдар деле өзүнүн УЗИ протоколдорунду көрүп калат, ИЦН деген сөздү. Эгер ошондой сөз болуп калса, анда албетте адистер эмнелер сунуштайт? Ошол эле натуралдык прогестерондорду көбөйтүү, күчөтүү, анан дагы бир эки ыкма бар. Бул кыргыз элинде айтып коет, элде айтып коет, кальцо деп коет. Негизи муну акушердик писарий дейт. Бул силикон түрүндө болгон мындай шакекче болот. Атайын ошол бекитип турат, жатын моюнча кармап бекитип турат. Башка да кээ бир учурларда ошол тигиш керек жатын моюнчаны. Наркоз менен бир 10 мүнөттүк тез арада жатын моюнчанын оозун тигип салыш керек, себеби эми азыр элде деле көбөйө баштады. Ошо биринчиси боюна түшүп калат, экинчиси боюна түшүп калат, же ара төрөп калат, же 2 жумалап роддомдо жата берет, ичинен бир аз суу агып алып, анан баягы каканагы жарылып кетет. Ошондой болуп калат да. Ошондой болбош үчүн ошо жатын моюнчанын оозун жабыш керек, бекитиш керек. Ошондо биз мурун айтышчы 16 жумаларда, 20 жумаларында. Азыр эми колдон келишинче бул жумаларды болбой калса дагы кечирээк деле аракет кылса болот.
Азыр биз ошо биздин адистерди үйрөтүп баштадык. Мейли 22 жумада болобу же 25 жумада келип калса, анан ошол жатын моюнчасы ичкере баштаса, анан канал ачыла баштаса, анан ар жактан каканак келатса, анда ошо тигип калыш керек деген сөз да. Себеби биз ушу менен эмне аракет кылабыз? Канча ымыркай көбүрөөк жашап, көбүрөөк кармаса, ошончо анын жөндөмдүүлүгү көбөйөт. Себеби дагы экинчи этап, эгер бул эрте төрөт же кеч бойдон түшүп калып келатса, биз деген ал жерден өтө маанилүү, пайдалуу нерселер жасап калышыбыз керек. Бул ымыркайга да багытталган, аялга да багытталган. Бул да амбулатордук поликлиникадан да башталат, андан ары стационар роддомго чейин барат. Анан ушул бардык этаптарда туура аткарыш үчүн албетте бейтаптын кызматташуусу да керек, албетте адистердин андай жөндөмдүүлүгү, квалификациясы да керек болот. Анан үчүнчүсү ошол ооруканада жетишерлик жабдыктар, жетишерлик дары-дармектер болуш керек. Эгер ушул үч нерсе болбой калса, анда ымыркайлар чарчап калышы мүмкүн, аялда ден соолугунда залалга келип калышы мүмкүн. Ошол дүйнөлүк көрсөткүчтөр бар, ошол перинаталдык өлүмдүүлүк деп коет, анан неонаталдык өлүмдүүлүк. Перинаталдык өлүмдүүлүк ымыркай түйүлдүк төрөткө чейинки өлө турган учурлар антенаталдык өлүм дейт. Ымыркай же түйүлдүк төрөт учурунда каза болуп калгандар бул интранаталдык өлүмдүүлүк дейт. Анан неонаталдык бул төрөттөн кийинки биринчи 7 күндө, бир жумада өлүп калса, бул неонаталдык өлүмдүүлүк дейт да. Ушунун баарын биздин Кыргызстанда караганда албетте азыр аракеттер болуп атат, көп иш-чаралар болуп атат, анан төмөндөшү болуп атат. Мисалы биз мурун Африканын деңгээлинде эле болчубуз. Мисалы ошол перинаталдык, неонаталдык көрсөткүчтөр боюнча биздики ошол 25-24 дегендерге чейин жетчүбүз. Азыр кыйла аракет менен, дарыгерлердин аракеттери менен көпчүлүк ошо төмөндөй баштады, бирок дагы төмөндөткөнгө аракет кылыш керек эле да. Азыр болгон бир 14-12ге түшүп атат. Эгер дагы бир ошо массалык маалымат менен айымдарга, үй-бүлөлөргө ошондой маалыматты жакшы берсек, анан ооруканалардын жабдыктарын квалификациясын жогорулатсак, биз ойлойбуз ошо ар бир үй-бүлөдө ымыркай өз учурунда төрөлүп, дени сак болгон, оорулары жок, кемтиги жок болгондо ымыркай төрөлөт. Кайсыл белгилер бул дарыгерге кайрылуу деген, кайрылыш керек деген сигнал сол 12 жума ичинде аралыгында? Эң негизгиси бул группада кайсы ким өзү ошол группага тиешелүү болуп калса, анда дарыгерге кайрылып көзөмөлгө түшүш керек. Мисалы бул ошо жаштарды алалы. Өтө жаш 18 жашка чейинки кош бойлук болуп калса, же кеч кош бойлук болсо 35 жаштан жогору. Бул биринчи группа деп коелу. Экинчи группа бул оорулар бар айымдар. Мен түшүнүп атам, кээ бир айымдар ошо эне болуш үчүн өзүнүн оорун жашыртат, айтпайт. Ошо өспүрүм учурунда ооруган учурунда же жакын арада ооруса да анын баарын жашыртып айтпай коет. Мындай мисалдар көп болду. Мисалы ушу Жалал Абадта деле бир-эки кыз жакында ошо каза болуп калды. Өзү бирок ошол кичинекей чагынан, өспүрүм чагынан ушул сейрек кездешүүчү генетикалык оору марфана деген менен ооруп жүргөн. Аны ошол эне болуш үчүн бул тукумсуздук болуп 2 жыл дарыланып жүрдү. Анан тукумдуулук болгондон кийин боюндагылар менен көчүп келип, бияка келип чүйгө келет, көпчүлүгү чүйгө келишет. Региондордо ошондо кыйналып неткенден бирок жашырып мен боюмдан алдырып салат да, анан ушу чүйгө келишет. Анан чүйдөн айтпай жүрүп алышат. Анан албетте ал кош бойлугу чоңойгон сайын күч келет, кан көлөмү көбөйөт. Анан бул синдром Марфана деген бул 15-чи хромосоманын, адамдын хромосомалары билесиңерди, 21 хромосомасынын ичинен ошол гендиктердин түрлөрү ар кандай да. Анан ошо 15-чи хромосоманын кандайдыр бөлүгү дефект болуп, ошол аортаны жакшы кармай турган ген, өзүнүн эластикасы кыла турган эме кемтик болгондуктан ал айымда ошол жок болот. Анан ошол жок болгондуктан анын кош бойлукта жаңы кошумча кан көлөмү кошулчаса, анан жатын моюнча диафрагманы көтөрсө, өпкө, боорукко, жүрөккө күч келгенде, анда албетте бул кыйналып инфаркт түрүндө болуп, анан каза болуп калат да. Ошон үчүн дагы ошол айтам да, экинчи группа бул ошол өзүнүн оорулары бар, хроникалык оорулар бар, ошону жашыртып жүргөндөргө болбойт, кайрылыш керек сөзсүз түрдө. Себеби ошол же бойдон түшүп калуу, же эрте төрөт деген коркунуч бар.
анда дагы өзүңөргө да кыйынчылык болот, анан ара төрөлгөн ымыркайга да кыйынчылык болот. Бул экинчи группа. Үчүнчү группа болсо бул баягы ошол тамак ашты начар, витаминдер жетишсиз, муну айтып коет полигиповитаминоз жана полигипомикроэлемент абалдар деп коет. Эми мында көп эле айтсак болот, айрыкча ошо кедей жашагандар, акча жетишпестиги, үйүндө стресстер, ынтымак жоктор дегендей, уруш аркак болгондор, анан эме билими азыраак болгон, ушул ден соолук боюнча азыраак болгондордуку ушундай көбүрөөк болот. Ушул үчүнчү багыт ошол витамин, минералдардын жетишсиздик болгон үй бүлөдө жерде байкасаңар ушулар сөзсүз түрдө 12 жумага чейин, 12 жумадан кийин мындайча айтканда күчөтүлгөн байкоодо болуш керек, күчөтүлгөн байкоодо болуш керек. Эгер анан 4-үнчү бөлүк бул болсо ошол жанакы мурун боюнда түшүп калуулар болсо, сөзсүз түрдө буларда күчөтүлгөн байкоого өтүш керек. Демек ошол айтып кетсек, жок дегенде ушу 4 группадагы аялдар күчөтүлгөн байкоодо келиш керек. Боюнда болгонго чейин, эгер жетишпей калса, боюнда болгон учур менен сразу болуш керек тез арада. Же дагы эле кандай тоскоолдуктар болсо, кайсы гана мезгилде болбосун кайрылыш керек. Такыр түйүлдүк түшө электе барып калыш керек. Анан ал эгер ал жерде байкоо жүргүзүүдө өзүңөр ошол жана айтып кеткен белгилер болсо, анда аны адис менен биргелешип чечиш керек. Кандай белгилер болушу мүмкүн? Ошол эле баягы бат-баттан ич оору, ылдый ич оору. Биз билебиз, киндиктен ылдый же киндиктин тегерегинде болгон бул жаттындын өзүнүн булчуңдарынын жыйрылышы албетте ич оору сезим менен болот. Ошол сезимдер көбүрөөк болсо, анда кайрылыш керек сөзсүз түрдө. Андан тышкары дагы айтып кетейин, ушу 5-чи бөлүк бул айымдар ошо инфекциялык жугуштуулар дебейли, мурун биз көрүп койгонбуз, венерикалык, сифилис, гонорея деп. Азыр андай эмес. Азыр башкача көз караш болду микробиологиялык жактан. Бул деген бул партнеру же күйөөсү болобу, анан өзү экөөнүн бириккенде микробтук экологиясы бузулган. Венерикалык оору жок, бирок мындай биопленка ичинде толтура жаман микробтор бар, зыян микробтор бар, буза турган микробтор бар. Булар венерикалык микробтор болуп саналбайт. Булар белгилери деле билинбейт особо деле. Мына ошо менен кабылган жубайларды дарылаш керек, табыш керек. Башкача айтканда, мына ошол 5 группада болгон айымдарды ошо элетте болобу, шаарда болобу, кайсы жерде болобу күчөтүлгөн байкоо жүргүзүш керек. Анан айтып кетерим дарыгерлерге дагы 12 жума боло элек экен, учет калбайм деген мындай шарттамалар болбош керек. Мындай нерседен колдонбогула, урматтуу кесиптештер. Колдон келишинче эрте алып, эрте ушундай байкоо жүргүзүш керек. Анан дагы ошол элге, айымдарга да сунуш кылып атам. Эң негизги жактан ошол учетко чейин, учет учурунда дагы жанакы белгилерди караш керек. Булчуңдардын, жатын булчуңдардын бат-бат жыйрылышы, туура эмес чыгымдар, выделение деп коет, вагиналдык чыгуулар болсо, ошолорду байкоо жүргүзүш керек. Анан эгер түйүлдүк мындай белги бере албайт да 20 жумага чейин кыймылдоо боюнча. Ошон үчүн дагы 3-чү багыт белгилер бул УЗИ боюнча караш керек. Эгер УЗИ менен ультрадобуш менен байкасаңар, ал жерде да ошо тонус деп коюшот, же суусу начарлар боло баштайт, же жатын боюнчасы кыскарып атат деген сөздөрдү угулса, анда кайрылыш керек адиске. Эгер ушундай белгилер болгондо, демек биз коркуп атабыз эрте боюндан түшүп калуу, анда биз ара төрөт болбош үчүн, же эрте төрөт болбош үчүн, же боюндан түшүп калуу болбош үчүн иш-чаралар жасайбыз. Кандай иш-чаралар? Көбүнчө ошо мен айтып кеткенде, бул жанакы натуралдык прогестерондорду берип калыш керек. Ошонун эффектүүлүгү илим менен далилденген. Дагы азыр кошумча далилдер пайда болду. Бул япондук окумуштуулар изилдеп чыгышты. Булар азыр ошо жаңы эле жарыяланды. Булар кош бойлук учурунда 3 мезгилде пайдалуу бактерияларды бериптир. Пробиотиктер деп коет. Орусча пробиотик, симбиотик дегенде. Ошолорду 3 мезгилде бериптир. 10-12 жумаларында бериптир. 16-20 жумаларында бериптир. Анан 28-30 жумаларында бериптир.
ушул учурда бергенде айымдардын кош бойлуулугу узартылыптыр, көбүнчө кесепеттер, арганда кесепеттер аз болуптур. Демек мындан натыйжа сунуштама эмне болуптур? Кош бойлуу учурунда пайдалуу бактериялар, пробиотиктерди алыныш керек экен. Дагы биз карап чыктык, биз деле өзүбүз баштадык тажрыйбада, өзүбүз эне жана баланы коргоо улуттук борборунда азыр илимий иштерди жүргүзүп атат. Ал жерде да биз ушу пробиотиктерди бере баштадык. Кош бойлукта биз биринчилерден болуп ушул кош бойлууларга бере баштадык. Бирок ал ошо жанакы коркунуч, эрте бойдон түшүп калуу коркунучтары барларга биз жана шакекчи писари салган учурда ошо микробтор жаман микробтор көбөйбөсүн деп пайдалуу пробиотиктерди берчүбүз. Япондук окумуштар болсо аларды ошо 3 мезгилде берет экен, көбүрөөк берет экен бизге караганда. Биз көбүнчө эртең менен берчүбүз, алар дагы эртең менен түштө кечинде да берет экен ошо пробиотиктерди. Азыр эми ошол изилдөөлөрдү биз таанышуу болуп атат. Дагы европалык окумуштуулар да ошол изилдөөлөр боюнча өздөрүнүн пикирин айтып атат. Эгер баары жакшы болсо, биз анда жаңы сунуштамаларды жасайбыз. Ушу кош бойлуулукту кантип сактоо, эрте жана ара төрөттөр болбош үчүн деген клиникалык колдонмо сунуштарды жасап чыгабыз. Ар кандай тубаса кемтиктерди алдын алууда ошол фолий кислотасын кайсыл мезгилден баштап ичип башташ керек? Анткени көпчүлүк учурда баягы кош бойлуулук учурунда эле башталып атпайбы? Бул ага чейин эле алдын ала ичип башталыш керек, э? Кош бойлукка чейин эле да башталыш керек. Айрыкча кимдердики начар сиңүүмдүү болот? Бул семиз аялдар. Бизде азыр көптүк болду семиз аялдар, семиз кыздарыбыз да көп. Эгер ошолор кош бойлукту пландаштырса, анда булар 3 ай кош бойлук болорго чейин фолий кычкылын алыш керек. Болгондо дагы 1,5 эсе көбүрөөк жеш керек. Башка айымдарга салыштырмалуу. Эгер мурун ошондой кемиктер болсо, анда булардын дозасы 2 эсе көбүрөөк болот. Анан баштоо этабы кош бойлукка чейин болуш керек. Бизде практика жүзүндө эмне болуп атат? Булар кеч баштады же такыр эле жаса койгон. Же да жеп атканда да формалар керек. Жөн эле фолий кычкыл болбойт, метилфолат деген формасы керек. Башкача молекулалардын түрлөрү бар да. Анан жөн эле фолий кычкылы метил группасы жок болсо, ал да сиңбей коет. Ошон үчүн дагы сунуштама. Сан да керек, сапат да керек. Сан деген сөз эрте баштагыла кош бойлукка чейин, 3 айга чейин. Сапат деген сөз жөн эле фолий кычкыл эмес, метилфолат кычкылын алгыла. Кошумча дагы башка витаминдер менен, себеби фолий өзү жалгыз эле барып курuyбейт бар нерсесин. Анын кошум жардамчылары керек. Ошол эле витамин D, инозитол, темир, жез деп коет, мед, железо деп орусча айтып менен, цинк, микроэлементтер. Алар болбосо, фолий кычкылы өзү жалгыз кура албайт анын баарын. Комплекстүү керек. Мурун фолий кычкылы жетишсиз деп айтса элек, Совет доорунан кийинкилер тамаш 90-жылдар, 2000-жылдын баштарында чындыгында фолий кычкылы дегендай таблеткалар деле аптекаларда жок болчу, чындыгында айтсак. Анан мамлекет тарабынан сатылып берди, бечи деле анчалык деле. Анан билимдүүлүгү да азыраак болчу элдин катмарында. Азыр эми билимдүүлүгү да көбөйдү. Аптекаларда фолий кычкылдын түрлөрү көбөйдү. Бирок ошо менен бирге дагы баягы эпидемиологиялык, иммундук нерселер болуп, азыр изилдеп атат. Кытайда жаныбызда кошунабыз бар. Алар изилдөөлөр жүргүздү. Мурунку жылдарга караганда азыркы жылдары айымдардын гендеринде мутация пайда болду. Башкача айтканда, фолий кычкылды сиңире турган ген ал дагы мутация болуп кетиптир. Бузулуп кетиптир, башкача айтканда. Эгер биз ага фолий кычкылын берсек дагы, 400 микрограмм берсек дагы, ал аны сиңбей коет экен. Тамак аш менен келсе дагы, аз келсе дагы, анда сиңбей коет экен. Ошо сиңбегендин кесепетинен баягы даунан коркунуч пайда болуш да көбөйөт, жана башка кемтиктерден коркунуч пайда болот. Ошон үчүн Кытай өлкөлөрүндө азыр ошо бейтапканада, ар бир бейтапканада почти эме бар, портативдик ошол мутация гени барбы же жокпу кандан эле билип коет да. Ошол айымда барбы деп. Анан эгер бар болсо, анда сунуштамада чыгат экен, искусство интеллект деп коет, жана жасалма интеллект дагы чыгарат экен. Дозаңыз аз, 400 микрограмм аз, сизге деген же 1 граммга чейин, же 4 граммга чейин жеткире турган шылып сунуштамалар көп болот экен. Анан айтат экен, кош бойлукка чейин көбүрөөк жеңиз, кош бойлуктун биринчи 12 жумаларында дагы көбүрөөк жеңиз, андан кийин азайтып
азыраак колдонсо болот деген сөзгө деген чыгат экен да. Мен деле ойлойм, ошо буюрса бизде деле ошондой нерселер пайда болот. Ошон үчүн баягы кайсы үй бүлөдө өзүңөр байкагыла, дагы кайра эгер пайда болуп калса, фолий кычкылын жесеңер да бирок кайда болуп калса эле кайра эле ошол кемтиктер, анда ошол мутация анализин тапшырыш керек. Эмне үчүн менин организм, денем сиңбей атат бул фолий кычкылын. Токсикоз бул дагы бир бойдон түшүп калууга себеп болушу мүмкүнбү? Албетте болушу. Бул токсикоз бул айымдын иммундук аллергия деген көрсөткүчү болот. Токсикоз болбойт же болсо жеңил өтөт, кээ бирлерде катуу болот, абдан даже кыйнап коет. Ошол кайсыл айымдардыкы токсикоз катуураак болот? Кандай айымдардыкы? Биринчи кош бойлуулуктар, жаш кош бойлуулуктардыкы көбүнчө болот. 20 жашка чейин биринчи жолу боюнда болуп атса, анда бул биринчи жолу жолугуп атат да, бул түйүлдүктүн, келечектеги тондун молекулаларын биринчи жолу сезип атат айым. Ошон үчүн ал мунуку биринчи токсикоз болот. Же кеч кош бойлуулук, 30 жашка чейин боюнда болбой жүрүп, андан кийин 35ке чукулдаганда боюнда болуп калган, эптеп тукумсуздук менен эптеп дарыланып атанан боюнда болгон ошолордуку болот көбүнчө. Дагы эле баягы биринчи жолу жолугуп атат. Анан экинчи жолу турмушка чыккандардык, экинчи брак деп коет. Биринчи өзүнүн партнерынын иммундук сигналдарын ага эптеп көндү дейли, орто эсеп менен, жеңил эсеп менен токсикоз болду. Экинчи бракта болгондо бул жаңы партнердин жаңы иммундук агенттери киргенде күчөй баштайт. Аялдын жашы барган сайын иммундук реакция тез сезимтал боло баштайт. Ошон үчүн жанагы экинчи брак болгондо биз айтабыз да, бул фактор болуп саналат. Ошон үчүн карточкаларга, адистерге айтабыз, жазгыла экинчи брак бар, бул иммундук тараптан караш керек. Анан үчүнчүсү бул ошол жанагы кимдики организмде араң метаболикалык процесстер болуп атат. Кан аздуулуктардын көбүнчө туура эмес тамак ичкендердикин, семиздердикин, кан диабетинен душар боло тургандардын, хроникалык оорулары бар айымдардын, булардын эгер метаболикалык акыбалын карасаңар начар. Анан дагы 4-үнчү бөлүк бул айымдар ичегисиндеги жана кындагы микробиомдун өтө начардыгы. Башкача айтканда мусор, засоренный, жаман начар микробтор менен ичегилерде и кында. Эгер мен венерикалыкты да айткан жокмун. Буларда венерикалык жок, бирок өтө начар микробтор жашаса, анда булар ошол токсикозду көбөйтөт. Эмне деген сунушту? Биз билдик кайсы айымдарда бул болот экен. Токсикоз дагы эмнеси менен жаман? Бул бара-бара 5 айында, 6 айында, 7 айында давление, преэклампсия деген оорууга өтөт. Көпчүлүк учурда, бардык учурда деп айта албайм, көпчүлүктө. Ошондо аял бул кош бойлуктан аман-эсен чыгуу коркунучу чыгат да, аябай. Ымыркай эрте төрөлүп калат, ара төрөлүп калат. Ошондо ооруканаларга туура райондук оорукана деген бага албайт. Ара төрөлүп калган баланы. Областтык ооруканада баарынын эле күчү жете бербейт. Демек, перинаталдык атайын төрөтканага барыш керек. Ошон үчүн кээ бирөө 4-үнчү роддомго баралы деп койсо таарынып калышат го. Ой, атайын ушул адистештирилген төрөтканаларга барыш керек. Ал жерде бакканга үйрөтүшөт, ал жерде дагы кошумча дарыларды бергенге үйрөтүшөт деген сөз. Кош бойлуулукту пландап жаткан айымдарга алдын ала дагы эмнелерди эске алышы керек, ушул жалпы көрөрмандарыбызга кайрылып айтып кетсең. Урматтуу биздин жарандар, суранат элем, албетте кош бойлукка чейин даярдануу, 3 айга чейин жок дегенде даярданыш керек. Эгер кош бойлук болуп калса, бирок силердики биринчи триместр болуп атса, анда бул жерде аракет кылыш керек. Строительный материал деген биринчи сөз чыгыш керек. Түйүлдүккө жакшынакай строй материал бериш керек деген сөз. Органогенез деп коюшат, ошону менен интернетте азыр баарыңар колдоно баштаган. Эмне пайдалуу нерселер? Тамак аш аркылуу жана кошумча витамин таблеткалар аркылуу. Ошентип жардам бериш керек. Анан тышкары алдын алуу эмнеден коркуш керек? Стресстерден алдын алып качыш керек. Колдон келишинче түшүнүп атайм, азыр жумуш болот, турмуш, үйдө карым катнаш ар кандай болот. Колдон кош бойлуулук табылдыбы, сезилдиби, бүттү. Ошол жерден охраналык мындай коопсуздукту сактай тура турган чөйрө болуш керек. Антистресс чөйрө, антистресс журум-турум деген сөз керек.
эмоционалдык маданият деген сөз. Жанагы ар кайсы жерге өзүн айымдан да сунуш кылат элем. Ошол баарлар эркелеп эле менин күчүмдө болот эле падыша болуп алат. Андай болбош керек. Эмоционалдык маданият деген сөз ар бир өзүн өзү окуп, маалымат алып, жана ошол түйлүккө зыян келбетирүүчү эмоциялардан качыш керек деген сөз. Туура тамактануудан тышкары, витамин минералдык комплекстен тышкары, антистресс кыймыл аракеттен тышкары эмоционалдык маданият да керек. Кызыктуу маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн студиябызда конокто Кыргызстандагы акушер-гинекологдор жана неонатологдор ассоциациясынын президенти, ошондой эле улуттук эне жана баланы коргоо борборунун башкы илимий адиси Арсен Аскерович агайыбыз болду. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Биздин көрсөтүүлөрүбүздү Азия ТV телеканалынын YouTube каналынан көрүп турсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.